Ардактуу мусулман туугандар, көрчүлөр. Дал ушул 1 тонналык жүк көтөрчү бензин менен жүргөн мына ушундай Кытайдан келген унаалар бар экен. Достук өткөрмө пунктунда мына ушундай сборка болот экен. Бул жакта капилкасы да кетти. Дубль кабиналуусу. Көрдүңүздөрбү? Кызык экен. Кыскача убакыттын ичинде жөнөп кетип атыптыр. Эми Кытай тилин билбегендиги үчүн баарлаша албадым. Бирок аз-маз жактарын өзүм сураштырып түшүнгөнгө аракет кылдым. Мына ушундай. Жалгыз дөңгөлөктүү экен да. Артка бир запаска баллон кармат коет экен. 1 тонна көтөрөт экен жүктү. Спальни жок. Эсик салон нерде мындай көргөзүп коеюнчу сиздерге. Мультируль экен. Пакетте. Пассажирда 1 адам басат экен. Лабонукундай экен. Көрдүңүзбү? Можно? А, кийинкиси? Другое, да? Это. Эми кызык болгон үчүн сиздерге деле көргөзүп коеюн деп атпайм. Кайсы? Ушулбу? Ачылып тур, пульту экен, көрдүңүздөр? Электропакет экен. Мультируль экен. Калган көрүнүштөр бүт бардыгы. Мына жанагы Киянын компаниясынан чыгарылгандай окшойт. Компания как? Kia, да? 我听不懂。我听不懂. Эсиге ушундай деп түшүнүп аткан ушу. Ош шаарында азыркы учурда мына ушундай. Билбедим. Жакынкы учурда дагы да кененирээк маалымат алып калабыз бул тууралуу. Дагы бир чыгарылыш кылып тартам го сиздерге. Маалымат алып. Азырынча ушуну көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум Тез Жария каналы. Мыкты жарнамаларды биз жасайбыз. 0800 0990 00 08 13 номерине байланышасыздар. Ассаламу алейкум Тез Жария каналы.